5 канал көрсөтүүлөрүн улантат эфирде күндөмү маалымат программасынын жыйынтыктоочу чыгарылышы. Студияда кызматыңыздарда Айтурган Сайтиева, саламатсыздарбы, бул чыгарылышта. 2010 жылдан апрель окуялары боюнча иште өкүм чыгаруу кайрадан жылдырылды. Иштин материалдары тыкыр эзилдөөнү талап кылат. Жол кайгул кызматынын айрым кызматкерлери өз кесиптик майрамын айыптарды жогорулатып белгилөөдү. Катаалдыгынан санкциялар күчүнө кире элек деп эскертет башкы инспектор. Биометрикалык маалыматтарды чогултуу компаниясы мөөнөтүндө 31 августта башталат. Каттоо кызматы жабдуу жеткирүүлөрдүн арыздарын кабыл алуусун аяктады. Ооз ачыруу салты кечки тамактарын берүүнү мусулмандар башкармалыгы мечиттерде бере баштады. Жана буга бардык колунда бар адамдарды чакырат. Айыпталуучу депутат Ахматбек Келдибековдун кылмыш ишин кароо 10 июлга белгиленди. Ал Бишкектин 1 май райондук сотунда өтөт деп билдирет 24 KG агенттиги. Соттук коллегиянын төрагасы болуп Абдыразак Борунбаев тайындалды. Эске салсак, мурунку төрага, мурунку Соцфонд башчысы, салык комитетинин мурунку башчысы Келдибеков коррупция жана кызмат абалынан кыянат пайдаланууга айыпталууда. Негизинен тергөө Жромолунда 2005 жылы Соцфонддон ал 21 миллион сомдон ашуун каражатты чыгарган. Спикер кезинде Москвада жогорку кеңештин өкүлчүлүгүн мыйзамсыз негиздеген ага 10 миллион сом сарпталган. Апрель окуялары боюнча өкүмдү чыгаруу кайрадан жылдырылды. Бул жолу 21 июлга. Бул туурасында 24 KG агенттигине Бишкек гарнизонунун аскерий сотунан билдиришти. Ал жактан түшүндүрүшкөндөй, биринчилерден судья иштин бардык материалдары менен таанышууга үлгүрө элек, экинчиден ал ооруп жатат. Эске салсак, алгач өкүмдү 6 июлда угузуу пландалган. Андан кийин соттук отурум 7 июлга жылдырган. Эми 21 апрель окуялары боюнча иште 28 адам өтүүдө. Мамлекеттик айыптоо Курманбек Бакиевди, премьер-министр Данияр Үсөновду, мамлекеттик күзөт кызматынын башчысы жана Курманбек Бакиевдин энеси Жаныш Бакиевди өмүр бою эркинен ажыратууну өтүнгөн. Айыптоо күч түзүмдөрүнүн жана Бакиев администрациясынын башка чиновниктери да мөөнөттөрдү сурооду. Атай кызматтагы кызматкерлердин бардыгын прокуратура пикиринде актоо керек. Сергей Цикельниковдун башкасын. Аны айыптоо 15 жылга эркинен ажыратууну өтүнөт. Кыргызстандын акча чайкоочулук менен күрөшүү боюнча чараларды иштеп чыгуу эл аралык тоонун кара тизмесинен чыгарылышы бул Кыргызстан үчүн олуттуу жетишкендик. Бул туурасында премьер-министр Жомарт Оторбаев финансы чалгындоо кызматынын башчысы Мелис Мамбетжанов менен болгон жолугушууда билдирди. Жомарт Оторбаев бул жетишкендик өкмөт менен жогорку кеңештин мыйзамдарды жакшыртуу багытындагы биргелешкен ишинин үзүрү экенин белгиледи. Финансы чалгындоо кызматынын башчысы да бул дүйнөлүк коомчулукка биздин система тобокелдиктерине жол бербей, дүйнөлүк стандарттарга жооп берерине белги экенин айтты. Кыргыз Республика жакшы инвестициялык климат болуш үчүн жакшы кадам болду. Бирок кулантырышыбыз керек. Эр ылы деңгээлде кандай жакшы мыйзамдар болсо, биз өзүбүздүн Кыргызстанды ошого киргизип коюшубуз керек. Бул деген жалпы терроризм менен күрөшүү процессинин негизинде биз да ошол эл өнүккөн мамлекеттин тизмесинде болушубуз керек. Жогорку кеңештин кезектеги 4-чү сессиясы аягына чыкты. Сессиянын жүрүшүндө депутаттар 300гө жакын мыйзам долбоорун карап кабыл алышты. Алардын баары маанилүү болду, бирок эл өкүлдөрү бюджетти түптөөчү Кумтөр ишканасынын тагдырын аягына чейин чечишкен жок. Өкмөттүн суу кодексине алтын кенен мөңгүлөргө жакын аймактарда казууга уруксаат бере турган толуктоолорду киргизүү демилгеси кайрадан иштелип чыксын деп четке кагылды. Бирок ал кайра иштелип чыкканда деле депутаттар мыйзам долбоорун көзүндө гана карашмакчы. Себеби жайкы эс алуу сентябрга чейин уланат. Ген газу, анын ичинде Кумтөр боюнча иштелип чыккан мыйзам долбоорлор ар дайым парламент менен өкмөттүн ортосунда талаштарды жаратып келет. Өлкө бюджетине компаниядан түшкөн салымдардын үлүшү чоң экенин эске алып, министрлер кабинети учурда иштеп жаткан суу кодексине толуктоолорду киргизүүнү сунуштаган. Ал толуктоолор тоо-кен компанияларына казуу иштерин мүмкүнчүлүктөргө жакын жүргүзүүгө жол ачмак. Бирок эл өкүлдөрү өкмөттүн демилгесин сынга алып, долбоор кайра иштелип чыгуусунан чечишти. Ал эми ата мекенчилер болсо кайрадан компанияны улутташтыруу керектигин айтып чыкты. Өмүрбек Текебаев фракциянын отурумунда эл аралык соттор мындай ыкманы тааный турганын билдирди. Бирок эксперттер жана серепчилер анын көз карашын тең бөлүшпөйт. Национализировать
очень сложно. Улутташтыруу абдан татаал. Өзгөчө юридикалык көз караш менен алганда, эгер биз улутташтыра турган болсок, Кумтөр эл аралык сотко кайрылат. Биз баары бир утулабыз. Биз миллиондогон чыгымга туш болобуз. Ошондо Текебаев эмне деп жооп берет? Баары ыдырап, бюджет бош калганда, бүгүн Кумтөргө каршы чыгып жаткандар эмне дешет болду экен? Кимге доо коебуз? Өлкөбүздөгү эң ири жана бюджет топтоочу ишкананы улутташтыруу маселеси парламентте бир нече жылдан бери көтөрүлүп келет. 2012-жылы ата журттун бир нече депутаттары алтынды толугу менен мамлекет өзү кассын деп талап коюп митинг өткөрүшкөн. Бирок дүйнөлүк тажрыйба көрсөткөндөй, кен казуу иштерин жүргүзүү жеңилге турбайт жана көңүл сыртында калган жагдайлар бар. Дүйнөлүк тажрыйбаны карасак, Аргентина өз убагында мыңга чыккан кеңдерди улутташтырып, бүгүнкү күндө кайра аны иштете албай, кайра ошол тышкы санкцияларга дуушар болуп, ошол эмени кайра компенсация төлөгөнгө мажбур болушту да. Ошон үчүн улутташтыруу деген бул бир топ эле терс нерсе. Бир катар эксперттердин пикиринде алтын кенин казуучу Кумтөр компаниясын улутташтырууда экономикабызга бир топ пайда тийиши ыктымал. Бирок учурдагы абалды эске алганда анын арты түбү жок сот процесстери менен гана уланат. Эл аралык милдеттемелерди жана инвесторлордун укуктарын коргогон мыйзамдарды эске алганда Кыргызстан ишкананы өз экономикасына зыян келтирбей улутташтыра алары күмөн жаратат. Иск это будет очень большой. Алар абдан чоң доо арызы менен сотко кайрылышат. Себеби 5 миллиард долларга жакын салым кылышкан. Жоготулган пайдасы да бар. Анын үстүнө чет өлкөлүк инвесторлорго моралдык жана материалдык зыян келтирүү боюнча мыйзам бар. Жыйынтыгында 6-7 миллиард доллардык доо арызына туш болобуз. Ишкананы улутташтырууга түз тийчү экономикалык тобокелчиликтерден тышкары ансыз да туруксуз болгон инвестициялык климаттын начарлашына алып келиши мүмкүн. Жогорку деңгээлде Кумтөрдү улутташтыруу керектиги жөнүндө сөз чыгаруу менен Центранын акциялары арзандай түшөт. Акциялар болсо өлкөбүздүн чыныгы активтери. Бирок Кыргызстан акциялардын эң чоң топтомуна ээ болгону менен экономиканын өнүгүшүн алып келгидей колдоно албай жатканы айкын. Алдыдагы биометрикалык маалыматтарды топтоо боюнча өнөктүк жөнүндө мамлекеттик каттоо кызматынын өкүлдөрү бүгүн журналисттерге айтып беришти. Негизинен түзүлө турган калктын бирдиктүү маалымат базасына токтолушту. Бул ЗАГСтар, паспорттук столдор, мамлекеттик каттоо кызматынын башка бөлүмдөрү үчүн автоматташтырылган маалыматтык система. Бул базада калктын биометриялык маалыматтары сакталат. Бул чара башка мамлекеттик түзүмдөрдүн базаларын бириктирип, калкты тейлөөдөгү ишти жөнөкөйлөтмөкчү. Августун аяк ченинен баштап биометрикалык маалыматтарды жыйноо башталат. Учурда атайын жабдыктарды сатып алууга бир канча компаниялар тендерге катышууга даяр. Азырынча жерлерде атайын штабтар түзүлүүдө. Жаңы үлгүдөгү мындай паспортко жарандардын биометрикалык белгилерин, бармак издери жана көздүн карегинин санарип көчүрмөсүн топтоо көп деле убакытты албашы айтылат. Электрондук паспорт алуунун жол жобосу туурасында Айгерим Жаныкулов айтып берет. Электрондук чип орнотуу аркылуу даярдала турган документке адамдын бармак басым мөөрү, көзүнүн карегинин санарип сүрөтү керек. Анан дагы жарандын аты жөнү, туулган жылы, күн өңдүү маалыматтар жазылат. Туура 2 айдан соң баштала турган биометрикалык маалыматтарын топтоо өнөктүгүнө катышуу ар бир жарандын 10 мүнөттүк гана убактысын алат. Ал техникалык каражатка биринчиден бул деген компьютер. Ал компьютерда деген ошо биометрикалык маалыматты чогултуу системасы жайгашат. Андан тышкары бул камера, жанагы адамдын ошо сүрөтүн тарткан үчүн, анан адамдын ошо бетинин биометриясын каттоо үчүн. Андан тышкары жарандын 10 манжасынын дагы жана өз колу. Эртеңден баштап тендерге катышууну каалаган компаниялардын арыздары каралат. Августтун башында ал компания аныкталган соң техникаларды алып келүү маселеси жүктөлөт. Жеке жактардын маалыматтарын топтоо болсо бюджеттен 250 миллион сом акча бөлүнгөн. Ал маалыматтарды топтоонун 2 жолу түзүлдү. Биринчиси бул калкты тейлөө борборлорунда, паспорт столдордо, автомобилди каттоо борборлорунда, никеге каттоо органдарында, ошондой эле мамлекеттик каттоо кызматынын дээрлик бардык түйүндөрүндө, керек болсо эл көп топтолгон базарларда штабтар түзүлүп, атайын жабдыктар орнотулат. Кайры мамлекеттик ведомстволор, мамлекеттик министрликтер турган жерде, ал жерде биз стационардык түзөбүз же жарандарыбыз көп чоолгон жерлерде, базарларда, Дордой базарында же Ош базарында биз стационар пункттар түзөбүз. Андан тышкары биз ыкчам топторду түзөбүз. Аларды ар бир айыл өкмөткө жетиш үчүн. Мындан сырткары ыкчам топтор иш алып барат. Тийиштүү жабдыктар сатылып алынган соң, алдыдагы 2 ай аралыгында 200гө жакын адам окутулуп баштайт.
Мобилдик пункттары түзүлөт. Алар ошол стационардык пункттарга бара албаган же мүмкүнчүлүгү жок жарандар үчүн түзүлөт. Андан тышкары бул мобилдик пункттар жана биздин пенсионерлер, анан деген мындай жылыш оорчулуктары бар жарандар үчүн түзүлөт. Биометриялык маалыматтарды чогултууга кеминде 6-7 ай, ал эми база 5 айда түзүлөөрү күтүлүүдө. Бул убакыт аралыгында 3 миллиондон ашык жаранды каттоого мүмкүн. Учурда жумуш коюлган, пландан артта калган жок дешет МАМ каттоо кызматынан. Негизи биометриялык маалыматтарды жыйноо иши мөөнөтүндө аткарылбаса, президент Алмазбек Атамбаев, биринчи вице-премьер-министр Тайырбек Сарпашев кызматын ыктыярдуу тапшырыш керектигин эскерткени бар. Анткени күндө да жарандар убакытты созбой өз ыктыяры менен өтүүсү сунушталат. Антпесе дүйнөдө биометрикалык паспорт колдонгон мамлекеттер арбын. Алсак Сауд Арабия сыяктуу бир катар мамлекеттерге аталган паспорто жок баргандар кийинки жылдан баштап кире албай калышы мүмкүн. Айгерим Жаныкул кызы, Азат Ынтымаков, 5-канал. Кыргызстандан 20-дан ашык Кытай жарандары депорттолуп кетти. Алар өлкө аймагында мыйзамсыз иштеп жүрүшкөн. Эгерде апта башында Токмокто курулуп жаткан заводдордун биринен жаңжал чыкпаганда, ал көз жазымда калып калмак. Чыр-чатак айлык маяна төлөбөгөндүктөн улам келип чыккандыгы айтылууда. Сентябрда ишке кирүүчү мунай иштетүүчү заводдон чыккан чыр Самат Качкановдун материалында. Токмок шаарында курулуп жаткан мунай иштетүүчү завод тегерек башы бүт курчалган. Дуалдын ары жагында канча адам иштеп, эмне болуп жатканы билинбейт. 3 күн мурун мында иштеген 50 чакты Кытай жарандары чыр чыгарышкан. Куралданып алышып курулушта иштеген жергиликтүү тургундарды ары киргизбей же бери чыгарбай, атүгүл тынчтандырууга келген милиция кызматкерлерине да тап беришкен. Заводдун башкармалыгы менен милиция кызматкерлери сүйлөшүп, ошол наазачылык акциянын катышуучуларын токтотууга аракет кылганда, ал кишилер токтобостон ошол колундагы бычак, темир арматуралар менен милиция кызматкерлерине жабылышкан. Ызы чууну басууга Токмок шаардык милициянын атайын тобу тартылган. Алар асманга ок чыгарышып, оперативдүү аракеттердин негизинде 39 Кытай жаранын кармап келишкен. Текшерүүлөрдөн кийин алардын жарымынан көбүнүкү документтери жок болуп, чек арадан мыйзамсыз басуу өткөндүгү аныкталган. Ошонун негизинде сотко атайын документтер жиберилип, сот макулдугун берген соң аталган 25 Кытай өлкөсүнүн жарандары Кыргызстандан депортацияланды. Бул факт боюнча Кытай өлкөсүнүн консульствосуна маалымат берилди. Агалгандарына административдик протокол түзүлүп, мыйзамдын негизинде айып пул салынган. Мунай иштетүүчү заводко байланыштуу окуя туурасында жергиликтүү тургундардын кабары жок. Анткени ызы чуунун баары өндүрүш объектисинин аймагында болгон. А завод болсо шаардын четинде өндүрүш зонасынан орун алган. Шаардын көчөлөрүндө кытайлар көрүнчү деле эмес дешет токмоктуктар. Курулуш аймактарынан чыгыш баарын айтышып, негизи депортталган 25 адамдан сырткары Кыргызстанда мыйзамсыз жүргөн кытайлар бир топ экени талашсыз. Таксаны миграция министрлигине да белгисиз. Биз май айында нелегал 2014 деген операциянын негизинде ички иштер министрлигинин кызматкерлери болуп чогуу рейд өткөзгөн. Ошол рейдтин негизинде 210 кытайлык жараны кармалган. Алар деген мыйзамсыз иш алып барып жаткан болгон. Эми МВД катарынан аларга штрафтар салынган. Кытай мигранттарынын катыштыгы менен Токмокто орун алган бул окуя алгачкысы эмес, буга чейин да болуп келгени белгилүү. Бирок ошол эле учурда коңшу элден келген жумушчулардын жардамы менен бир топ долбоорлор ийгиликтүү ишке ашып келет. Мисалга ошол эле Кара-Балтадагы мунай иштетүүчү заводу сыяктуу ишканалардын курулушу, ошондой эле өлкөнүн жолдорун оңдоо жана куруу иштеринде Кытай кызматкерлеринин эмгеги бар. Самат Качканов, Иван Чижиков, 5-канал. Жол эрежелерин бузган айдоочуларды эле эмес, жол кайгуул кызматынын инспекторлорун да жазага тартуу мүмкүн. Мындай мүмкүнчүлүк жол эрежелеринин жаңыртылган нормаларында камтылган. Документ жогорку кеңештин колдоосун алып, учурда өлкө башчысынын кол коюусун күтүүдө. Эске салсак, бул өзгөртүүлөр жол эрежелерин бузган учурларда каралган жазалардын кыйла катаалдашын карайт. Бактыгүл Салбек кызы теманы улантат. Мен өзүм жүрүп турам баштан сиз токтоп турбайсызбы? Правила дорожного движения билбей аткансыз.
Машинаңызды кимдер алып кайра келдиңиз? Жөө жүргүнчүлөр коомдук транспорттарды күтүү үчүн ылайыкташтырылган аялдаманын жанына күндүзү жакын басып барууга мүмкүн эмес. Анткени айдоочулардын көбү өздөрүнүн ыңгайлуулуктарына карата аялдаманын тегерегине унааларын токтотуп алышкан. Бирок кетирилип жаткан мүчүрүштүктөрдү жол кайгыл кызматынын жол сакчылары транспорт ээлеринин моюндарына кое алышкан жок. Жөн 300 сом төлөй беремби, туурабы? Азыр мен базарга кирген жокмун. Жөн эле токтолдум, кайра жүрүп баратам. Бирөөнү күтүп аткам, телефон чалсам, жок, убактым жок, тияка кетип калдым дедилер. Сени күтпөй кетип калдым дедилер. Кайра жүрүп кеттим. Көпчүлүк айдоочунун стандарттуу жообу бар. Дал ушундай маназыр айдоочулардын көбү карманышат. Унаага тиешелүү документтеринин мөөнөтү айрымдарын өтүп кетсе, кээ бирлериники таптакыр жок. Бирок буга карабастан, суудан кургак чыгуу үчүн алардын ар бири жол сакчылары менен кайым айтышууга даяр. Жолдун суроо өтүп кетти. Өткөндө биз машинабызды алып келген жокпуз. Сизди азыр атайын коюлуучу жайга барып коюга туура келет. Мени эмнеге койсо, тек айтпайсыздар, өздөрүн айтып калды ошол машинаны оформить этсин десе. Бул жаран унаны 1 ай мурда сатып алган. Ал эми ага тиешелүү кагаздардын мөөнөтү 5-июнда эле аяктаптыр. Андыктан азыркы кожоюн мурдагы ээсинин документтери менен азыр айдап жүргөн. Ошондой эле белгисиз себептер менен машинеси номурсуз. Андыктан бул авто атайын токтотуучу жайга алып барылышы керек. Бирок кожоюндун мындай бүтүмгө баш ие турган түрү жок. Тартып байлоо аны айдабайм баары, ар жакка айдагандан тарта жактан бери. Ал эми Mercedes 2400 үлгүсүндөгү жүк ташуучу унааны жаңы ээси 1 күн мурда алган. Жөндөмдүүлүгүн шыктуу кожоюн транспортун борбор калаадан алып чыгаруу үчүн колдонгон. Айдоочунун документтери да жок, айдоочулук өбөлүгү да жок. Айдоочунун айтымына караганда бул автоунаа жаңы эле башка өлкөдөн келген, бирок оформление боло элек. Ошондуктан бул тагылып турган белги бул башка автоунаанын белгиси экени билинип турат. Бир эле Бишкек шаарында суткасына 1000ден ашуун жол эрежелерин бузуу фактылары катталат. Муну менен күрөшүү айласы катары айыптардын көлөмүн орточо эсеп менен 70%га көбөйтүү демилгеси көтөрүлгөн. Ага ылайык унааны мас абалда айдаган үчүн айып 10 000 сом, берилген ылдамдыкты сактабагандарга 500 сом. Ал эми жөө жүргүнчүнү өткөрбөй, туура эмес унааны токтоткон жарандарга 300 сомдон 1000 сомго чейин айыптар каралган. Азырынча мындай өзгөртүүлөр көздөлгөн натыйжаны бере алабы белгисиз. Анткени андан ошол эле жол кайгыл кызматынын ыплас кызматкерлери кайрадан эле жеке кызыкчылыктарын канааттандырбайт деп эч ким кепилдик бербейт дейт айдоочулар. Нарушение болбосо деле саардан өтүп кетсең деле токтотуп туруп 500 сом дейт. Мурда 200 сом дечел, азыр 500 сом дейт. Болбосо праваң тиги бу деп өздөрүнө жакшы немени түзүп алды да. Значит, көп акча чөнтөктөрүнө түшө турган кылып. А булар кийин бөлүнөт экен, бир айдан сурасак, булар чогултуп туруп чоңуна берет экен. Незнание закона, от незнания правил. Эгер айдоочулардын баардыгы мыйзамдарды жакшы өздөштүргөндө мындай жол кайгыл кызматынын жалган жерден күнөөнү таңылоо маселеси жаралбайт болчу. Айыптар көтөрүлдү, бирок муну менен жол кырсыктарын кыскартабыз деп 100%га ишенүү болбойт. Инспекторлордун арасында өз погондордун айрымдары акчага алмаштырылып жатышкандыктарын жол кайгыл кызматынын башчысы дагы четке какпайт. Көбүнчөсү ошо туура эмес күнөө коюп айдоочуларга, анан кийин жанакы ордунан, жанакы орусча айтканда развод деп коебуз го, ошо ордунан чечишке айдоочуну кыйнап туруп, мына тияка банкка барасың, анан тигиндей төлөйсүң, Кыргыз почтасына барасың, убара болосуң, андан көрөп баягы ордунан акча төлөп коюп кете бер деген ошондой баягы кызматтык эмесин тартибин бузуп аткандар бар да. Эрежени буздуң деп жалган жалаа үчүн жол сакчылары дагы жооп беришет. Болгону өз далилдери менен айдоочулар мекеменин жетекчилигине сооздуктурбастан кайрылуу керек экен. Киргизиле турган жаңы айыптын түрү ошондой эле негизсиз токтоткон жол кайгыл кызматкерлерине багытталган. Бул жагдайды далилдөө үчүн күбөлүгү жана маршруттук линиясын тастыктоочу документти кызматкерлерден айдоочулар талап кылышы керек. Бул кагаздары жок кызматкер 5000 сом айып төлөөгө милдеттендирилет. Бактур Салбек кызы, Элдар Бектемиров, 5-канал. Улуттун саламаттыгын сактоо биздин башкы милдетибиз. Мындай пикирин өлкө башчысы Алмазбек Атамбаев медицина кызматкерлеринин кесиптик майрам менен коттуктап билдирди. Муктаж болгондорго жардам берүүгө умтулуу бул адамдык асыл касиет. Оор учурларда адамдарга зор үмүт жана ишеним жаратып, дайыма жардамга келесиздер. Сиздер аркалаган кесип талыкпаган эмгекти, мээримдүүлүктү, сабырдуулукту талап кылат. Көп учурда адамдарга кылган мээримиңер, жылуу мамилеңер дартка даба. Кыргызстандын негизги байлыгы элибиз. Улуттун саламаттыгын сактоо биздин башкы милдетибиз. Алдыда аткарчу иштерибиз арбын. Биринчи кезекте медициналык тейлөөнүн сапатын арттырууга, аны коомубуздун баардык катмарына жеткиликтүү
ийгиликтүү кылууга, саламаттык сактоонун материалдык техникалык базасын бекемдөөгө тийишпиз. Дарыгер кесибинин кадыр баркын көтөрүүгө милдеттүүбүз. Эгемендүүлүктүн эң татаал жылдарында сиздер кесибиңерди таштап кеткен жоксуздар. Берген антка бекем турдуңуздар. Ак ниет жана асыл эмгегиңиздер үчүн таазим кылабыз. Сиздерге чың ден соолук, бакыт таалай жана үй бүлөңүздөргө бакубат жашоо каалайм. Кыргызстаныбыз тынчтыкта гүлдөп өнүгө берсин. Президент Алмазбек Атамбаев Ыйман руханий маданиятты өнүктүрүү фондунун байкоочулар кеңешинин жана башкармалыгынын мүчөлөрүн кабыл алды. Мамлекет башчысы жолугушуунун жүрүшүндө руханий маданият жана диний агартуу ишинде Ыйман фондуна зор ишеним артып жаткандыгын белгиледи. Фонддун ишмердиги өлкөдө исламдын чыныгы тынчтыкка үндөгөн вазипасын түшүндүрүүгө, конфессиялар аралык ынтымакташтыкты бекемдөөгө, түрдүү диндерди урматтоого жана диний экстремизмдин көрүнүштөрүнө каршы туруунун натыйжалуу ыкмаларын жана формаларын иштеп чыгууда мамлекетке жана жарандык коомго көмөктөшүүгө багытталууга тийиш деп баса белгиледи президент Алмазбек Атамбаев. Жолугушуунун жүрүшүндө фонддун болочоктогу ишмердиги талкууланды. Жакын аралыкта ишинин негизги багыттары аныкталды. Рамазан айында орозо кармагандарды сыйлап, аларга ооз ачыруунун сообу өтө чоң. Ыйык орозо жакшылыктарга, берекелерге, соопторго толгон өзгөчө касиеттүү айлардан болуп эсептелет. Бул айда ифтар өткөрүп элдин батасын алып калууну каалагандар да аз эмес. Ооз ачтыруунун жол жобосу тууралуу кененирээк Нурсулуу Нуркамилова. Касиеттүү Рамазан айынын алгачкы 10 күндүгү аягына чыгып калды. Ушул айда эң бир шан шөөгөттү сооп иш кылууга оңтойлуу учур. Алардын бири ифтар, башкача айтканда ооз ачтыруу. Эгерде кимдир бирөө жок дегенде бир адамга ооз ачтыра турган болсо, анын сообу жогору болоору белгиленет. Албетте, анында өзүнүн жол жоболору бар. Биринчиден, ифтар өткөрүп жаткан адамдын ниети калыс болушу керек. Экинчиден, эч кандай чектөө болбошу керектиги айтылат. Бул деген телегей тегиз баардык инсандарга ооз ачууга кирүүгө уруксат болуш керек дегенди түшүндүрөт. Кимде ким бир урттам суу ичирсе, же сүт ичирсе, же болсо бир курманы берип оозун ачырса деле, ушул ооз ачырды деген соопко татыктуу болот деп пайгамбарыбыз кабар берген. Мына ошондуктан бул сооптон баардыгыбыз мүмкүнчүлүгүбүз бар. Эркектер дагы, аялдар дагы, карылар, байлар дагы, жаш бай эмес, орто жашаган адамдар үчүн дагы ооз ачырыштык мүмкүнчүлүгү толук бар. Бул албетте ооз ачтырууну ниет кылган адамдардын мүмкүнчүлүгүнө жараша өткөрүлчү иш-чара. Дасторконду жайылтып, толгон токой жер жемиштерди коюп, көп адамдарды чакыруунун деле кажети жок. Эң башкысы орозо маалында көбүрөөк сооп иштерди аткарууга аракет жасоо керек. Кээ бир учурда ифтарды өткөрүүдө өзүнүн жеке кызыкчылыктарын көздөгөндөр да жок эмес. Ар бир адам ошо ооз ачырып атканда Аллахтын ыраазысын ниет кылып, ушу соопко жетишип калайын деген ниет болуш керек. Эгер бир ниетинде бир башка, мисалы, ошо элге үчүн, пиар үчүн болгон болсо, аны кандай ниетте өткөрүп атат, аны бир Алла билет. Жүрөктөрүнчү биз билбейбиз. Бирөө жаман ниет өткөргөн болсо, анда соопторго ээ болбой калат. Андыктан ар бир инсандын орозо кармагандарга тамак берүүсү чын жүрөктөн болушу керектиги айтылат. Ифтарды үйүндө, коомдук жайларда, мечиттерде өткөрсө болот. Бир сөз менен айтканда, бул иш-чара бир жерге байланган нерсе эмес. Ошондой эле ооз ачылыштыкты өзүңүз деле уюштуруп койсоңуз болот. Ооз ачар болуп калды, 3-4 адам орозодарды ээрчитип кафеге кирдиңиз, курсагын тойгоз акчасын төлөп койдуңуз, ооз ачыргандык түздөн-түз өзүңүз алган болдуңуз. Ифтар өткөрүүгө убактыңыз жок болсо, кайрымдуулук иш-чараларды уюштурган уюмдар аркылуу ооз ачтыруу жол жобосун өткөрсө болот. Нурсулуу Нуркамилова, Урмат Мамбеталиев, 5-канал. Күндеме бүгүнкү чыгарылышын мына ушундай жаңылыктар менен жыйынтыктайт. Алдыда эртеңки күнгө болгон аба ырайы тууралуу маалымат күтөт. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча саламатта туруңуздар.